Teri kim alat? Toğuktun terisin. Koydun terisin deyle kırla seyir saldım kadın kede. Assalamu alaikum, hurmatlı bir toğanlar, hurmatlı toğuk bağıçlar. Kandaysızlar, densoluklarыңыздар, işтериңиздер жақшыбы? Мурда кимдин эсинде болгон болсо, компьютер ойнап жүргөндөр билет. GTA деген oyun бар эле. Ошол GTA'дагы мен Черный GTA деген ойногом. Баш каарманда кара терилүү, кара түстүү киши ойнойт. Ошол киши мисалы өтө катуу чуркап кетсе, көчөдөгү гопниктер менен мышташа кетсе, полицейскилерден ок жесе, кыскасы ар кандай кылмыштарды кылып жүрүп, ден соолугунун көрсөткүчү башында 100% болот. Ошол бара-бара нөлгө түшүп калат. Нөлгө түшкөндөн кийин өлөт. Бирок нөлгө түшүрбөй, оюнду дароо токтото калып туруп, аспирин деп англиси жазып, кайра оюнду кое берсең, болгон функциялары 100%га толтурулуп кала турган жайы бар. Канча энергия короткон болсо, кандай күч короткон болсо, ошолордун бардыгы өзүнүн ордуна келип калат. Жана бул мисалды эмне үчүн келтирип жатам? Тоок деле өзүнүн кадимкидей энергиясын жумуртка тууганда, ооруганда, стресс болгондо, кыш өзүнүн таасирин бергенде, керектүү нерселерин таап жей албай калганда, же өзүбүз таап бере албай калганда, ошентип отуруп бир топ энергиясын, керектүү функцияларын коротуп коет, витаминдерди. Эми ошол нерселердин баардыгын толугу менен 100% ордуна келтире албаса дагы, бир топ деңгээлге чейин оңдоп, түздөп кое турган, Кыргызстанда кенен жайылган, таркаган десек болот. Мондай чиктоник деген дары бар, билесиздер. Витамин. Мунун баасы, дароо эле баасынан баштайын. 850 сомго алгам. 2 ай болуп калдыбы, же 3 ай болуп келет, аткалып айтпасам. 1 литр, же болбосо 1000 миллилитр десек дагы болот. Мунун сактоо жолу болгону күн тийбеген жерде, анан 25 градустан өйдө болбогон жерде сакталса болду. Бир топко чейин жете турган нерсе. Бул витамин болуп эсептелинет. Антибиотик эмес. Ушул нерсени эстен чыгарбаңыздар. Жана мунун составында витамин С гана жок. Калгандардын бардыгы бар. Витамин А, Д, Б дагы койчу айланайын. Баарын санап отурсаң азыр окуп бүтпөйм го. Витамин С'ны гана өзүнчө таап келип бересиздер. Жана муну антибиотик менен аралаштырып бербейсиздер. Мунун тоокторго берүүнүн ыкмасы 1 литрге 2 миллилитр, же болбосо 1 миллилитр сууга кошуп туруп эле аралаштырып бере бересиздер. Мисалы 3 күндө бирден, 4 күндө бирден берип койсоңуздар аябай жакшы. 60, 70, 100гө чейинки тоогу барлар мисалы ушундан бирди алып койсо, бир кыштан кенен кесир чыгып кетсе болот десем болот. Бул биринчи. Жана муну бир гана тоокторго эмес, уйга, чочкого, мына эчкиге, койго жана башкалардын бардыгына берсе боло берет экен негизинен. Бирок эми биз тоок багуучулар тооктун гана темасын сүйлөшөбүз. Экинчиден, мунун баасын бекер айтып кеткеним жок. Бизде көбүнчө момда идиште алып жүрөт болушубуз керек. Бизге окшогон майда чүйдө тоок баккандар ушундай идиште. Мен деле ушуга бир 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Ушундай флакондогулардын алып келип тоокторго берип жүрчүмүн. Мунун баасы болжол менен 25ден 40 сомго чейин. Эми элестетиңиз. Муну атайын мен ченеп туруп сиздерге көргөзөйүн деп куюп койдум. Бул 10 миллилитр. 1 литрде 1000 миллилитр болсо, бөлсөңүз, 10дон бөлсөңүз 100 мондай флакон идишке чыгат экен. Ушундайдан сиз 100дү сатып алсаңыз, 25ден болсо 2500, 30дан 3000, 35ден 3500, 40 сомдуу болсо 4000 сомго сатып аласыз. 850 сомдук дарыны бөлүп сатып алсаңыз 4000 сомго чейин. Канчалык деңгээлде бул бир жагынан чөнтөккө зыян. Экинчи жагынан муну 10го толтурбай туруп теңинен эле куюп койгондор бар. Ал дагы мейли. Суу кошуп туруп 1 литрге бир 300 400 граммда кошуп туруп анан бергендер дагы бар. Мана сага. Ошондо канчалык деңгээлде мунун сапаты бузулат. Андан дагы сыртына Кыргызстанда жасалган деп жазып коет. Кыргызстанда
халтуртетилген же болбосо подделка болуп жасалган дегенди түшүндүрөт окшойт да сиягы. Анысына рахмат, чындыкты айтканда гана. Андыктан ким көбүрөөк тоок баккан болсо, пайдалуу иш кылайын десе, колдон келсе ушундан 1 литр алып алсын, буюрса 1 кышка тоокторун витамин менен камсыздайт десек болот. Бул биринчи. Так, андан кийинки маселе суу маселеси. Тоокторго суу коюу дагы өзүнчө бир, бул дагы жумуш билесиздер. Суусу бузулуп кетет, төгүлүп калат, асты суу болуп калат, кээде коюлбай унутулуп калат, анан тооктор ачка калат, кээде суусап калат. Кыскасы, бул дагы өзүнчө бир убакытты, кандайдыр бир деңгээлде нервди ала турган бир жумуш десек болот. Ошол нерселерден кутулуунун жолу негизи автоматташтыруу. Ошол автоматташтыра турган жол, ошонун техникасы бул нерсе. Муну AliExpress деген интернет магазинден заказ кылдым, келди. Бул нерсени колдонуп жүргөндөр болсо билет, колдоно электер болсо непильные паилки деп коет. Колдон келсе, ушул нерселерге акырындап өтүш керек. Бирок бул кышында көп деле аябай деле актуальный эмес. Себеби кышында суу тоңуп калат. Мунун нерсе көбүнчө бачогу, мисалы расширительный бачогу сыртта болот, таптакыр эле. Анан ар бир тоокторго же болбосо 1 метр сайын же 2 метр сайын подключение кылып чыгарып коесуң. Ошолордон тооктор өздөрү бар иче берет. Бул төгүлүп калбайт, чачылып кетпейт. Суусу дагы бузулуп кетпейт. Ошол нерсе аябай жакшы нерсе, пайдалуу нерсе. Бирок бул бир кичирээк экен, анан билбейм. Дагы чоңураагын дагы көрөбүз го. Кыргызстанда бар, Бишкекте көп эле мындай нерсе мен көргөм мурда. Бирок албетте бир аз кымбатыраак десек болот. Монун ичинде 40 штук бар. 40 штук баасы 500 сомдун тегерегинде болду. Бир ай же 1,5 айга чейин күтөсүз. Кайсыл өлкөдөн келет? Бул сизге Сингапурдан келет мына сага. Ошондой. Бул нерсеге өтөйүн деп атам, бирок эми азырынча буну өзүм тооканага көчүп кеткенден кийин ошол жактын ичин узун кылып салдым эле. Ошол жака ар бир метр сайын же болбосо 2 метр сайын бирден кылып подключение кылып коеюн деген оюм бар болчу. Анан мурда айтканымдай, ал жак эми азырынча ишке ашпай турат. Муну эми иштетемби, иштетпеймби, же болбосо бирөөсүн хотя бы практика кылып салып көрөм. Бирок ушундай нерсеге өтүңүздөр. Бул аябай актуальный, керектүү нерсе. Кимдин тооканасы жылуу болсо, албетте ушундай нерсени подключение кылыңыздар. Бул жакшы нерсе. Баш ооруудан кутуласыздар. Жемди мондай чоң бир идиши болсо салып койсоңуздар, аны жеп жата берет. Мындайга подключение кылып койсоңуздар, андан ичип коюп жата берет. 4-5 күнгө чейин бир жакка кетип калганга мүмкүнчүлүк болот. Болбосо бирөөгө жалдыраш керек. Ал жалдыраган адамыңыз бирде салса, бирде салбай калса, ошентип унутулуп тоокторуңуз дагы корболуп калышы мүмкүн. Ушундай. Анан эгер паилкилерди установка кыла турган болсок, буюрса аларды кандай кылып установка кылат, кантип жасайт, аны да буюрса көргөзүүгө аракет кылам. Билсеңиздер, бул жерде мурун майда легорундар ушул жакта кармалып аткан. Бул жака тигил жактагы короздорду алып келип бөлүп салдым. 3 болчу, бирөөсүн сатып идим. Экөөсүн буюрса өзүмө тукумдукка алып калам. Бул жердеги легорундарды астына киргизип салдым, аларды азыр көргөзөм. Анан бул короз бар. Легор. Тигил экөөнө караганда бир аз кичирээк. Ошого муну өзүнчө бөлүп койгом. Бирок бул кенен кесир, булар менен тамак аш жеп жүрөт. Алам дегендер болсо, мынакей. Бул короз бар. Баалап көрүңүздөр, байкап көрүңүздөр. Кандай экен? Кичине шүмшүк, шустрый, анан жапайыраак да. Мынакей. Ушул сатылат. Алам дегендер болсо, кандай кылабыз? WhatsApp аркылуу же номер калтырып койгонго аракет кылам. Ошол аркылуу байланышсаңыздар, алып алсаңыздар болот. Кукары кулап кыйкырып аткан кези. Ошондой. Так, досум качып бияка. Мынакей менин легорундарым. Не болду? Булар башында эле айтайын. Ооруга таптакыр туруштук бере албайт экен. Кичине эле кыйналды, бүттү, өлгөн, кырылган. Анан чоңойгондон кийин билбейм кандай болот. Бирок балапан кезинде өлгөн, кырылган, азайган экен.
Аларга салыштырмалуу бооларды, мисалы брамаларды багып жүрдүм да ушул жылга чейин. Булар мисалы мондан 5 чыккан болсо, 5 дагы эле чоңоюп келатат. Карадан 5 чыккан болсо, булардан дагы бардыгы чоңойду, бирөө эле случайно өлүп калды. Ошондой да. Булар аябай жакшы чоңоет, өлбөй, үтпөй эле. Анан эле буларды кандай көзүн карабагын, кандай жакшы бакпагын, өлгөн, кырылган экен. Кыскасы слабый келет экен. Эми мен ошондой баа берип атам. Анан башкалар кандай баа берет билбейм. Анықтан бул короздордун багыштын эч кандай кажети жок болуп атат. Буларды азыр сатканга деле көп деле неме жок, талап жок. Себеби азыр кыш, күз жаңыдан бүтүп атат. Даже кыш кирелек десек да болот. Экинчиден булар кичинекей азырынча, бойго жете элек. Анан булар жазында баа болушу мүмкүн, бирок жазга чейин жеген тамагы деле кайра эле канча, ошончо акча чыгып кетет. Анықтан буларды азырынча союп салайын деп атам. Эми булардан кичирээк болгон бөдөнө деле союп жеп жүргөнбүз. Анан ага салыштырмалуу бир аз да болсо эттүүрөөк болсо керек. Анан тамактын жакшысын, дамдуусун, таттуусун булар терип жеп алат экен дагы, булар чоңураак болгонго тиги макиштерине көп жетпей кала берет экен. Анықтан макиштер өзүнчө кенен кесир жашай берсин деп короздордун баарын бүгүн союп жеп салайын деп атам. Канча килограмм эт берет, аны дагы буюрса көргөзөм. Ошондой булар тууралуу кыска маалымат. Так, мынакей 13-түк сойдум. Байкуш бөдөнө деп атып, бөдөнөнү даже ал бир күн тарнат, мен ушуга салыштырдыңбы деп. Бөдөнө даже керек болсо мындан чоң болушу мүмкүн. Келбети чоң болгону менен карагыла мына. Массасы болгону 200 грамм экен. Мына. Анан мен бүт баарын алып салгандан кийинкиси да, канаттарын кыркып салдым. Еще жүнүн жулган жокмун. Терисин сыйып салдым мына. Тери ким алат? Тооктун терисин. Койдун терисин эле кылып сыйып салдым кадимкидей. Мынакей. Жанагы майда чүйдөсү. Ата муну азыр койкалап анан бирдеме кылып башымды ортого тургум келген жок. Тарап эле сыйрып салдым. Бүгүн мышыкка той. Бүгүн майрам. Бүгүн той болуп атат. Мына ушундай 10ду сойсоң араң баардыгы биригип 2 килограмм чыгат экен. Андыктан буларды балапан кезинде союштун деле эч кандай кажети жок. Балапан эмес, чоңойгондо деле союштун кажети жок. Себеби булар эч кандай эт бербейт. Болгону жумуртка берүүчү тоок болуп эсептелгендиктен булардан эч кандай масса эт чыкпайт. Мынакей. Не кылабыз? Болду эми, айла жок. Кордак кылып туруп, кор жеп салабыз го. Шорпа кылбай эле буюрса. Ошол кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен, жакшы туруңуздар.